Саламатсыздарбы, кадырман көрүүчүлөр? Ассаламу алейкум. Сиздер Тез Кабар каналын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү бул чыгарылышта Ош шаарындагы Зайнабидинова кичи районунан сатыла турган дагы бир квартираны көрөсүздөр. Биз азыр Борбордук мечиттен базар тарапка Жолдошбек Райымбеков көчөсү аркылуу ылдый түштүк. Тетиги жерде светофор, анын оң жагында Борбордук мечит. Андан 200 метр түшөсүздөр, жолдун оң жагында Дурдана кафеси, Банецкий, анан Натурел компаниясынын офиси бар. Анын ылдый жагында мына ушул домду көрөсүздөр. Бул Райымбеков көчөсүнүн 5-дарегиндеги көп кабаттуу үй. Ушул домдо жайгашыптыр сатыла турган квартира. Сиздер эки домдун ортосунан кирип эле солго буруласыздар. Бул биринчи подъезд. Мына ушул домдогу. А мында болсо экинчи подъезд бар. Бул жерде унаа коюучу жайлар, гараждар бар экен. Бул жагынан да жөө келсеңиздер болот туугандар. Сатыла турган батир мына ушул домдун солдон эсептегенде ушул подъездинин 4-кабатында кабатында жайгашыптыр. Тетиги терезелери ачылып турган батир экен. Крышасы жабылыптыр. Подъездге кирип 4-кабатка кабатка көтөрүлүп чыгып келип калдым. Эки квартира бар экен. Оң жактагысы эшиги ачылып турганы мына ушул квартира сатууга коюлуп жатат туугандар. Азыр ушуну көрсөтөм. Назар салып туруңуздар. Чекеден баштайм. Кана баштадык. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына ушул батир эшиги, сырткы эшиги өтө дорогой брон эшик экен. Көрдүңүздөрбү? Сырты темир, ичи мынандай жыгач каражаты менен жасалган брон эшик экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына ушул батир куттуу батир болсун. Ушул батир сиздерге насип кылган, бала чаканы чоңойтуп, тойлорду өткөрүп, жакшылыктарды өткөргөн батир болсун туугандар. Кана эмесе чекеден баштаймын. Эске сала турган болсом, бул батирди да мен өзүм жалгыз көрсөтөм. Анткени батирдин ээси батирди ачып коюп, өзүңүз көрсөтө бериңиз, өзүңүз тарта бериңиз деп баасын айтып, аманат сөздөрүн айтып, өзү көрсөтүп коюп, шашылыш бир жакка кетти. Андыктан өзүм көрсөтөм. Көрүп турасыздар. Бул домдогу 4-кабатта жайгашкан 2 бөлмөлүү батир. Кухнясын балкон жакка чыгаргандыктан 3 бөлмөлүү болуп калган. Квадратын точно билбейм, бирок ремонту жакшы экен. Абойлордун баары итальянский абойлор деди. Биз сырттан кирдик. Бул жер коридор, прихожка. Киргенде эле сол жакта мынандай кичинекей эмерек коюлган күзгүсү менен. Андан сырткары оң жакты бурулуп карай турган болсоңуздар, мынандай атайын кладовка жасаган эмерек менен. Көрдүңүздөрбү? Тетиги үстүндө текчелери менен идиш аяк, кашыкча буюм тайымдар, көрпө төшөктөрдүн баары мына ушунун ичине батып кетет. Муну да аябай жакшы жасаптыр. Эми андан өтүп биз оң жакка бурулуп тетиги жакка кире турган болсок, кухня бар. Ага чейин мен биринчи кезекте чоң комнатасын, залын көрсөтөйүн туугандар. Эшиги 2 канаттуу чоң эшик. Эшиктери дагы жаңгактан жасалган эшик деп айтты. Бул жагы зал. Биринчи комната чоң комната. Туурасы 3,80, узундугу 6 метр чыгат. Бул зал. Отопление бар. Итальянский кызыл түстөгү обой менен жасалган. Потологу гипсокартон менен формаланган, жакшынакай жасалган, ортосу розовый. Балкон менен бөлмөнүн ортосундагы аралык пластик каражаттар менен жасалган. Полу ламинат туугандар. Көрдүңүздөрбү? Азыр бул квартирада эч ким жашабайт. Бул квартиранын ээси өзү Россияда экен, ошол жакта жашап, көптөн бери ошол жакта иштеп жүрүптүр. Бул жакта сиңдиси келип, жакын адамы келип азыр мага ачып берди. Эгер квартираны жактырсаңыздар, келип өзү да көрсөтөт. Бул жагын да эске алып кое бериңиздер. Мен чоң залын көрсөттүм. Эми кухнясына кирейин. Бул жерден оң жакка бурулуп, бул эшиктен кире турган болсоңуздар, эскиден негизи тарыхына кайрыла турган болсок, бул квартиранын кухнясы ушул болчу, нар жагы балкон болчу. Бул жерде кухняны нар жакка көчүрүп чыгаргандыктан, бул жер ортодогу ушундай комната болуп калган. Муну менимче детский кылып койсоңуздар, аябай сонун болот. Потологу 2 тепкичтүү жасалган, обою салатый цветте, отопление бар, полу ламинат. Бул эмеректер, холодильниктер кетеби, алып каласыздарбы, аны өзүңчө сүйлөшүп аласыздар. Биз эми лоджиясына чыктык. Бул жагы мына тапчан.
Бул жактын ремонтун дагы косметический жаңылап койдук деди. Тапчан асты погребі менен экен. Терезеси, рамалары жыгач, көрүп турасыздарбы? Бүт краскалап койгон. Биз сыртка башпага турган болсок, мына караңыздар. Бул үйдүн короосу. Сол жагынан да келсе болот, оң жагынан келсе да болот тугандар. Көрдүңүздөрбү? Андан сырткары. Мында газ кирген, газдын счетчиги коюлган. Балконго лоджага чыгып элесиздер, оң жакка бурулуп, бул жагы негизи эскиден сушилка болуш керек эле. Азыр кухняны ушул жакка көчүрүп киргизип койгон. Мына чакан кухня. Тамакты ушул жерде бышырасыздар. Газ электропечка вытяжкасы менен коюлган, чакан сонун кылып жасап койгон. А бул жакта болсо идиш жуучу жайы, үстүндө идиш коюучу текчеси. Ушундай. Кухнясы, лоджасы, ортоңку комнатасы, залы бүт эле сиздерге көрүндү, байкалды, жакса сүйлөшөсүздөр. Эми спальныйды көрсөтүп коеюн. Бул жакта спальный бар. Мына бул комната спальный. Ого, мына ретро эмерек турбайбы? Жана мен көңүл бурган эмес экенмин. Ретро эмерек, менимче муну алып калсаңыздар болушу мүмкүн. Бул спальный комната. 105-сериядагы квартиралардын спальныйына караганда кыйла чоң, туурасы 3,80, узундугу 4,5 метр чыгат. Мында болсо бир терезеси бар, занавеска асылган, обойлору жакшы, полу ламинат. Патология гипса картон тугандар. Көрдүңүздөрбү? Эшиги жанагы айткандай жаңгак эшиктер. А бул жакка жүрө турган болсок, санузелдер. Биринчи эшикке башпага турган болсок, бул ажатканасы, полу дуалы бүт эле кафел. Андан сырткары төргө кире турган болсок, полу дуалы бүт эле кафел, бул ванна, жуунуучу бөлмөсү. Раковина, бул жагы күзгү, үстү аристон, вытяжкасы менен. Ванна төрүндө отоплениясы бар, кир жуучу машина өз ордунда турат. Бул жагында вешалка коюлуптур, төрүндө мына форточкасы менен. Көрдүңүздөрбү? Отопленияда киргизилген санузелге, жуунуучу бөлмөгө. Кышында жылуу болот. Мен мына бул терезени ачылса ачып, сырткы битти сиздерге көрсөтүп койгонго аракет кылайын. Мына, көрдүңүздөрбү? Тетиги наркы бетте центральный мечит жогоруда, анын бер жагында поликлиника, бул жагында домдор, Сулайман тоодо кой коюп көрүнүп турат. Анын ылдый жагы базар, центрде тугандар. Жакса сүйлөшөсүздөр. Мектептерге жакын, бала бакчаларга жакын, аптека, базар дагы деги койчу, эмне керек? Транспорттун бүт баарына жакын. Центрде, жашаганга ыңгайлуу жерде, Оштун очогунда. Бул батирди көрдүңүздөр, бардык шарты менен. Баасы мен сиздерге баса белгилеп айтып коеюн. $45,000 кеми бар деп айтып кой деди. Алардын аманат сөзү. Албетте кеми бар, нак болсо сүйлөшөбүз деди. Варианты жок экен. $45,000 келишиңиздер, сүйлөшүңүздөр, канча түшөт, ал жагы сиздерден көз каранды. Алмашуу варианттары, бартерлери жок экен. Сүйлөшүп көрүңүздөр тугандар. Жактыбы? Мына. Анан 4-кабатта жайгашкан крышасын да жаптырып койгонбуз деди. Ал жагында мен эске салып коеюн. Жакса сүйлөшүңүздөр, менден ыраазы болсоңуздар болот. Лайк басууну, комментарий жазууну унутпаңыздар. Тескабар official деген Instagram баракчасына катталып, маалыматтарды ошол жактан дагы алып турсаңыздар болот. Парковка, детская площадка, балдар ойноочу жайлары кенен. Кошуналары менимче жакшы болсо керек. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Кайттык.